The Life of a Diplomat аттуу берүүбүзгө кош келиңиздер. Мен Айнур Имангали. Бүгүн биздин студияда тарыхты жана маданий мурастарды терең урматтаган өзгөчө мейман. Анын резиденциясында салттуу казак боз үйү орнотулган. Бул жергиликтүү маданиятка жана салттарга болгон урмат сыйдын белгиси. Ошондой эле биздин мейман белгилүү марокколук дипломаттар династиясынан чыккан. Анын чоң аталарынын бири да элчи болгон жана анын сүрөтү азыр атактуу Лувр музейинде сакталууда. Бүгүн биздин программада Казакстандагы Марокко королдугунун атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси урматтуу Мухаммед Рашид Манино. Менин негизги максатым Казакстан менен Марокконун бирин-бири жакшыраак таанып билишине көмөктөшүү. Марокко Африка аймагына кирүү үчүн маанилүү дарбаза болуп эсептелет жана кызматташууга кеңири мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Эки элди көчмөн тарых бириктирип турат. Бул болсо салт санаанын, баалуулуктардын жана жашоого болгон көз караштын окшош болушуна себепчи. Айтмакчы, эми казакстандыктар Мароккого баруу үчүн виза алышынын кереги жок. Туура, бул абдан сонун жаңылык. Ооба, тиешелүү келишимге кол коюлду. Глобалдык түштүк сыяктуу аймак тууралуу сөз кылганда, бул региондун мындан аркы өнүгүшү боюнча сиз эмне айта аласыз? Саламатсызбы урматтуу элчи мырза? Кутман күн кандайсыз? Абдан жакшы. Кош келиңиз. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. The Life of a Diplomat программасына катышканыңыз үчүн. Бүгүн мазмундуу жана кызыктуу маек болот деп ишенем. Үмүттөнөм, бардык суроолоруңузга жооп бере алам. Алматыбы же Астана? Астана. Казакча эт же куурдак? Казакча эт. Казакстан менен Марокконун эң негизги окшоштугу. Аба ырайы. Казакстан менен Марокконун негизги айырмасы. Албетте аба ырайы. Казакстан тууралуу алгачкы таасириңиз. Абдан меймандос өлкө. Тообу же талаабы? Тоолор. Боз үйбү же чатырбы? Боз үй. Базарбы же соода борбору? Базар. Марокконун чайыбы же казактын чайыбы? Албетте Марокконун чайы. Урматтуу Манино мырза, анда биздин маекти эң маанилүү темадан баштайлы. Казакстан менен Марокконун эки тараптуу кызматташуусу тууралуу. Сиз Казакстанда бир нече жылдан бери иштеп жатасыз. Бүгүнкү күндө Марокко менен Казакстандын ортосундагы негизги байланыштар кайсылар деп ойлойсуз? Мароккодо Казакстан жөнүндө, ошондой эле Казакстанда Марокко жөнүндө аз билишчү. Ошондуктан биздин биринчи максатыбыз эки элдин бирин-бири тууралуу маалымдуулугун жогорулатуу болду. Бул багытта ар кандай маалымат каражаттары иштешти. Сиздердин телеканал, гезиттер, журналисттер жана башка өкүлдөр. Экинчи максат Марокко менен Казакстандын ортосунда көпүрө түзүү болчу. Эмне үчүн көпүрө? Анткени Марокко Африкага кире турган дарбаза болсо, Казакстан борбордук Азияга жол ачкан өлкө. Эгер бул көпүрө курулса, Казакстан Африканын каалаган өлкөсү менен байланыш түзө алат. Ошондой эле Мароккодо борбордук Азиядагы каалаган мамлекет менен кызматташууга мүмкүнчүлүк алат. Менин Казакстанга келгенден кийинки эң биринчи жана негизги милдетим саясий мүнөздө болду. Казакстан Марокконун Зародная Сахарадагы эгемендигин таанышы керек болчу. Бул Марокконун түштүк бөлүгүндөгү чөл аймагындагы жер. Ал жерде 50 жылдан ашык саясий чыңалуу сакталып келет. Мен чоң кубаныч менен айтып кетким келет. Рамазан айынын алдында Казакстан бул аймактагы Марокконун эгемендигин расмий түрдө тааныган Азиядагы эң биринчи өлкө болду. Албетте, бул абдан маанилүү кадам. Албетте. Урматтуу мырза, сиз Мароккодогу тышкы иштер министрлигинде иштей баштаган учур жана дипломатиялык карьераңыздын алгачкы кадамдары тууралуу айтып бердиңиз. Эми сурайын дегеним, сиздин жашооңузда ушул жолду тандоого түрткү болгон чечүүчү учур же олуттуу окуя болдубу? Чынында менин атам өмүр бою саясий чөйрө менен байланышта болгон. Ал кабарчы болуп иштеген. Ар күнү Марокконун телеканалында жаңылыктарды айтып турчу. Албетте, биз күн сайын саясат тууралуу сүйлөшүп турчубуз. Менин кесиптешим экен. Дал ошондой, биз саясат, геосаясат жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө маектер жүргөн чөйрөдө чоңойдук. Бул мени акыры дипломатияга алып келген табигый жана логикалуу жол болду. Мындай шарттар чын эле адамдын тагдырына таасир этиши мүмкүн. Айтыңызчы, сиз кесиптик ишиңизде кандай баалуулуктар менен принциптерге таянасыз?
Эң оолу мен патриот экенимизди белгилеп кетким келет. Мен өз өлкөмдү чын дилимден жакшы көрөм жана анын жыргалчылыгы үчүн колдон келгендин баарын жасоого даярмын. Бир жолу америкалык президент айткан: "Өлкөң сага эмне берет деп сураба, сен өлкөң үчүн эмне кыла аласың деп сура." Ооба, бул принцип мага жакын жана менимче бул абдан акылдуу түшүндүрмө. Эгерде сиз мамлекеттик кызматчы болгуңуз келсе, анда акча жана байлык сыяктуу аң сезимге таасир эте турган нерселерди унутуп, жүрөк менен элиңизге жана мекениңизге кызмат кылууңуз керек. Мен боз үй көрүп турам. Сиздин резиденцияңыздын аймагында күтөсүз. Ооба, мен аны тараздан сатып алдым. Алып келүүгө 3 күн кетти. Ал эми куроого 3 саат кетти. Мен аны эсимде калтырчу белек катары сатып алдым. Качан Казакстандан кетсем, аны Мароккодогу бакчама орнотуп коем деп ойлогом. Сиз бүтүн бир боз үйдү өзүңүз менен алып кетесизби? Туура, бүтүндөй боз үйдү жана анын ичиндегинин баарын. Мен Мароккодогу үйүмдө Казакстандын бир бурчу, казакча бурч болсун деп жатам. Бул абдан сонун ой экен. Сиз бул боз үйдү кантип таптыңыз жана эмне үчүн дал тараздан алып келдиңиз? Анткени таразда анын баасы Астанага салыштырмалуу 3 эсе арзан эле. Түшүнүктүү, албетте. Казакстандыктар бул жака келгенде боз үй менен сүрөткө түшүшөт. Көпчүлүгү үчүн бул боз үйдүн жанындагы биринчи сүрөт болот. Айтсаңыз, өлкөлөр бири-бири менен таанышып, өз ара мамиленин мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөдөн тышкары дагы кандай кызматташуу багыттары бар? Дагы бир маанилүү милдет бул биздин өлкөлөрдүн кызматташуусу үчүн укуктук базаны түзүү болду. Мисалы, мурда Марокко менен Казакстандын ортосунда юстиция тармагында эч кандай келишимдер болгон эмес. Азыр болсо биз биринчи келишимге кол койдук. Ал эми сентябрь айында экинчи келишимди түзүүнү пландап жатабыз. Бул биздин укуктук системаларга бирдиктүү түзүмдө өз ара аракеттенүүгө мүмкүндүк берип, кызматташтык үчүн керектүү чектерди түзөт. Андан тышкары биз бизнес кызматташтыгын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Анткени бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү адамдарды жана инвестицияларды тартууга өбөлгө болот. Азыркы учурда биз Казакстандын каржы министрлиги менен кош салык салууну жоюу боюнча келишимдин үстүндө иштеп жатабыз. Бул Мароккодо иштеген казакстандык инвесторлорго жана Казакстанда иштеген мароккандык инвесторлорго эки жолу салык төлөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгүн берет. Мындан тышкары келишим инвестицияларды коргоо жөнүндө жоболорду да камтыйт. Бул документке жакынкы жумада кол коюу пландалууда. Ошондой эле биз маданий алакага чоң көңүл буруп жатабыз. Биздин өлкөлөрдүн ортосунда көптөгөн окшоштуктар бар. Мисалы, Казакстан менен Мароккодогу аялдардын жасалгалары укмуштуудай окшош. Мен аларды алгач көргөндө Мароккодон алынып келинген экен деп ойлогом. Чын элеби? Бул укмуштуудай кызык экен. Бирок кийин алардын казак элинин салттуу жасалгалары экенин билдим. Бул окшоштук биздин элдердин көчмөн түп тамыры менен түшүндүрүлөт. Көчмөндөрдүн кол өнөрчүлүккө, жасалгаларга, кездемелерге болгон табиттери окшош келет. Баарынан жалпылык байкалат. Маданий кызматташтыктын алкагында биз сүрөтчүлөрдүн алакасын уюштурдук. Эки казакстандык сүрөтчү 3 жумага Мароккого жөнөйт. Ал эми эки мароккандык сүрөтчү Казакстанга келет. Алар башка өлкөнүн маданиятын чагылдырган сүрөттөрдү жаратышат. Албетте, долбоор аяктагандан кийин биз көргөзмө өткөрүүнү, китеп чыгарууну, фильм тартууну жана башка иш-чараларды уюштурууну пландап жатабыз. Маданий алака тууралуу биз дагы кеңири сүйлөшөбүз. Азыр болсо экономикалык жана ишкердик мамилелерибизди улайлы. Анткени сандар менен статистика өтө маанилүү. Биз соода-экономикалык байланыштарды өнүктүрүү багытында бир нече кадамдарды жасадык. Бир нече чакан ишканаларды ачтык. Азыркы учурда Казакстан Мароккого 300-350 миллион долларга чейин күкөрт экспорттойт. Ал эми Мароккодон апельсин жана балык импорттойт. Бирок азырынча эки өлкөнүн ортосундагы сооданын көлөмү анча чоң эмес. Ошондуктан биз чоң иш-чарага даярданып жатабыз. Сентябрдын аягында Казакстан Марокконун ишканалар конфедерациясынын делегациясын кабыл алат. Бул уюм Казакстандагы ата мекен уюмуна окшош. Бул иш сапарынын алкагында Марокконун жумалыгы өтөт. Ага 40 мароккандык компания катышат. Алар казакстандык кесиптештери менен бизнес жолугушууларды өткөрүп, өнөктөштүк мамилелерди түзүү үчүн келишет. Сиздин Казакстандагы жетишкендиктериңиз тууралуу эмне айта аласыз? Сиздин эң негизги 3 жетишкендигиңиз кандай? Биринчиси Марокконун Батыш Сахарадагы эгемендигин таанытуу. Бул Мароккодогу улуттук маанидеги маселе. Ооба, бул абдан деликаттуу маселе. Экинчиси казакстандык жарандар үчүн визасыз режимди киргизүү. Эми алар Мароккого визасыз бара алышат. Ооба, бул сонун жаңылык.
Эми сиз Европага барып, андан кийин учакка түшүп, дем алыш күндөрү Мароккого бара аласыз. Жана визанын таптакыр кереги жок. Ооба, 30 күнгө чейин виза талап кылынбайт. Бирок эгерде узагыраак калгыңыз келсе, анда виза керек болот. Албетте, бул негизинен туризм үчүн киргизилген. 30 күн толук жетиштүү. Ал эми менин үчүнчү жетишкендигим азырынча толук ишке ашыра элек болсом да, азыркы тапта сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан бул түз аба каттамын ачуу. Казакстан менен Марокконун ортосунда түз аба каттамдарынын болушу маданият, туризм, бизнес жана башка бардык тармактардын өнүгүшүнө жол ачмак. Туулган жериңиз тууралуу айтып бериңизчи. Мен Мароккодогу Салех шаарында төрөлгөм. Салех бул Рабаттын эгиз шаары. Алардын ортосунан Бург дарыясы агып өтөт. Менин балалыгым улучул көз караштагы үй бүлөдө өттү. Буга чейин да айтып өткөнүмдөй, биз бир чоң үйдө таятам, көптөгөн таекелерим, таежелерим жана бөлөлөрүм менен чогуу жашачубуз. Бул чыныгы чоң үй бүлө болчу. Италиялык салттагыдай апам, таежелерим, бөлөлөрүм менен жандуу ынтымактуу байланышта жашачубуз. Менин көптөгөн бөлөлөрүм бар болчу. Биз бир футбол командасында элек. Биз чоң, кең бакта ойночубуз. Чуркап секирип, балалыктан рахат алчубуз. Биз ушул үй бүлөлүк кокондо чоңойгонбуз. Ал бизге негизги жашоо баалуулуктарын берген. Үй бүлөлүк баалуулуктар. Ооба, бул баалуулуктар азыркыга чейин менин жанымда. Үй бүлөлүк негиздер жана милдеттер сенден ийгиликке жетүүнү талап кылат. Бирок бул ийгилик жалаң сен үчүн эмес, бүт үй бүлөң үчүн болушу керек. Ата болгондо сен үй бүлөң үчүн бир нерсе жасоого милдеттүүсүң. Менин мурасым бул менин үй бүлөмдүн аты жана мен ошол тарыхты улантып жатканыма сыймыктанам. Баары Манинунун ысымын билишет, бирок менин фамилиям Рашид буга чейин көп угулбаган. Мен үчүн Рашид фамилиясы ийгиликтер жана сый урмат менен байланыштырылганы абдан маанилүү болчу. Бул мен үчүн чоң максат болчу. Жана азыр анын маанисин чыңдап жатканыма кубанам. Сиз буга чейин бул тууралуу айтып өттүңүз. Эми кеңири токтолсок, учурда маданий алакалар кантип өнүгүп жатат? Азыр биз бул багытта иштеп жатабыз. Мурда анча чоң жылыш болгон эмес. 2 жыл мурун биз Астана менен Рабаттын ортосунда эгиз шаарлар тууралуу келишимге кол койдук. Кызык экен, кеңири айтып берсеңиз. Мен 35 казакстандык музыканттан турган топту, домбурачыларды жана бийчилерди Мароккого театрда чыгуу үчүн жибердим. Бул унутулгус, жомоктогудай кеч болду. Кыздар улуттук кийимдерди, бийик баш кийимдер менен чыгышты. Баары биздин элдердин кийимдери, бийлери жана ал тургай музыкасы кандай окшош экенине таң калышты. Музыкалык аспаптар башка, бирок темпи жана огондор окшош экен. Сиз музыкантсыз, менден да жакшы түшүнөсүз. Темп дээрлик бирдей. Жалпысынан айтканда мен мурда да белгилегендей, биз Казакстан менен Марокконун ортосунда түз аба каттамын ачууга аракет кылып жатабыз. Бул максат ишке ашкан соң биз журналисттерди, теле алып баруучуларды жиберип, Марокко тууралуу даректүү тасмаларды тартырып, аларды бул жакта казак тилинде көрсөтөбүз. Биз Марокко кандай өлкө экенин, биздин улуттук ашканабыз жана салттарыбыз кандай экенин көрсөткүбүз келет. Ошол сыяктуу эле биз марокколук журналисттерди да бул жакка алып келүүнү каалайбыз. Андан кийин биз инфлюенсерлерди жана башка көптөгөн адамдарды алып келип маданий алаканы өнүктүрөбүз. Жалпысынан Казакстан менен Марокконун ортосунда ар кайсы тармактардын өкүлдөрүнүн ортосунда маданий байланыш пайда болот. Ооба, эки элдин бирин-бири таануу деңгээлин жогорулатуу керек. Эми экспорт тууралуу сүйлөшөлү. Мароккого жана жалпысынан Африка континентине буудай экспорттоо боюнча кандай пландар бар? Казакстандын тышкы иштер министринин Мароккого акыркы сапары учурунда Рамазан айынын алдында бир нече күн мурун Казакстандын бир марокколук портто логистикалык борбору болот деген макулдашууга кол коюлган. Бул борбор буудай жана дан сактоого арналат. Африкада мындай кордун болушу менен Казакстан үчүн Мароккого чоң кемелерди жөнөтүү жеңил болот. Ал эми Мароккодон башка өлкөлөргө кичинекей кемелер менен жүктөрдү жеткирүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Кызматташтыктын дагы бир маанилүү багыты бул энергетика тармагы. Сиз Марокко кайра жаралуучу энергияны активдүү колдонуп жатканын айттыңыз. Ушул жаатта кандай сүйлөшүүлөр болуп жатат? Бүгүнкү күндө Мароккодогу энергиянын 35% күн жана шамал сыяктуу кайра жаралуучу булактардан алынат. Биз бул багытта чоң тажрыйба топтой алдык. Стратегиябыздын негизги бөлүгү күн же шамал станцияларын курууга катышкан компаниялар милдеттүү түрдө өз технологияларын Мароккого өткөрүп бериши керек деген талап болгон. Натыйжада бүгүнкү күндө күн панелдери жана шамал
геотермал генераторларынын пропеллерлери өзүбүздүн өлкөдө өндүрүлөт. Бул ыкма бизге инфраструктураны гана өнүктүрбөстөн, ноу-хау топтоп кайра жаралуучу энергия тармагындагы заманбап технологияларды өздөштүрүүгө жол ачты. Менимче, биз бул жаатта кандай ийгиликке жетишкенибизди бөлүшүү кызыктуу болот. Бул Казакстан менен кызматташтык үчүн чоң потенциалга ээ. Тажрыйба, билим жана технология алмашуу энергетика секторунда өз ара пайдалуу өнүктөштүк жакшы мисал боло алат. Бул абдан өз учурунда болуп жатат. Анткени азыр Казакстан да кайра жаралуучу энергияга, жашыл энергетикага өтүп жатат. Биз 2060-жылга чейин көмүртек нейтралдуу өлкө болуу милдетин алдык. Ошондуктан бул тармактагы кызматташуубуз чындап эле кызыктуу жана пайдалуу болчудай. Эми биз сиздин резиденцияңыздын ичкими экендигин бир аз изилдеп көрөлү. Бул сонун жер музыкалык аспаптарга толгон экен. Булардын бардыгында ойногонду билесизби? Чынында мен бул үйдү ижарага алганда бул аспаптар буга чейин эле ушул жерде болчу. Жана үйдүн ээси аларды кайда коерун билбей жаткан. Мен аларды ушул жерге калтырууну сурандым. Түшүнүктүү. Мен сизге бир окуяны жашыруун айтып бергим келип турат. Мен 7-8 жашымда апам менен фортепиано сабагына алып барган. 2 сабактан кийин мугалим апама чалып, балаңыздын музыкада келечеги жок экен, алып кетиңиз деп айткан. Ошондон бери мен бир дагы аспапта ойногон эмесмин. Бирок бул аспаптардын ушул жерде турганы кандай сонун. Бул домбура турбайбы? Ооба, муну мага туулган күнүмдө бир казакстандык жакшы досум белек кылган. Сонун белек экен. Суроолорду улантсам болобу? Дипломат болуу сиз үчүн эмнени билдирет? Чынын айтсам, дипломат болуу менин жаш кезимдеги кыялым болчу. Анткени мен көп окучу элем. Элчи деген сөздү. Ал дайыма дүйнө жүзүн кыдырып жүргөн адам менен байланыштырылчу. Бирок менин карьерам башкача нукта жүрдү. Мен туризм тармагында дээрлик 20 жыл иштедим. Бирок мен дагы бир жагынан элчи болдум десем болот. Анткени мен өз өлкөмдү башкаларга көрсөтүп жүргөм. Андан кийин мен каржы тармагында иштедим. Бул да бир жагынан элчиге окшош. Анткени адамдардын каражаттары менен иштешесиң. Акырында мындан тажап кетип, кесибимди түп тамырынан өзгөртүүнү чечтим. 7 жыл мурун тышкы иштер министрлигине жумушка кирдим. Ушинтип менин дипломаттык жолум башталган. Сиз үчүн дипломат болуудагы эң чоң кыйынчылык эмнеде болду? Башында геосаясатты түшүнүү мага абдан оор болду. Менин 2 дипломум бар. Бири туризм боюнча, экинчиси каржы боюнча. Геосаясат бул адатта жаңылыктардан гана угуп жүргөн нерсе болчу. Бирок мен дүйнөнүн ар бир аймагына терең кирип, негизги маселелерди, көйгөйлөрдү, негизги оюнчулар ким экенин түшүнүү үчүн көп эмгектенүүгө туура келди. Көп окууга туура келди. Үй бүлөм, балдарым Мароккодо. Ошондуктан ойлорумдун баары жумушта болуп жатат. Үй бүлөңүздү бул жакка алып келүүгө жетиштиңизби? Ооба, балам 3 жолу келип кетти. Кызым 2 жолу, ошондой эле атам 1 жолу келген. Ал азыр Казакстан тууралуу китеп жазып жатат. Абдан кызык экен. Ал мурда журналист болчу. Балким ушул жайда алар дагы келет. Азыр сиз бул сүрөт тууралуу кыскача айтып өттүңүз эле. Эгер уруксаат берсеңиз, биздин көрөрмандар да бул окуяны угушсун дейм. Сиз чыныгы журналист турбайсызбы? Баарын казып чыгасыз. Бул сүрөт Франциядагы Лувр музейинде сакталган сүрөттүн түп нускасынын көчүрмөсү. Анда Марокконун падышасы Мулай Исмаилдин Франция падышасы Людовик 14 жиберген элчиси тартылган. Анын аты Хаджали Манену. Ал менин бабам болгон. Демек сиз анын түздөн түз тукуму экенсиз да. Туура айттыңыз. Бул 1682 жылы болгон. Демек сиздин дипломаттык жолуңуз алдын ала жазылгандай экен. Бул жөн гана кокустук эмес экен да. Менин үй бүлөм ар дайым өкмөт менен иштешкен. Арабызда судьялар, профессорлор, министрлер, дипломаттар болгон. 16-17 кылымдан бери биздин үй бүлөм Марокко монархиясы менен тыгыз кызматташып келген. Айтмакчы, мага абдан кызык. Сиздин күнүңүз кандай өтөт? Дипломаттын күнү кандай болот? Мен бул жакка жаңы келгенде убактымдын көбүн кеңседе өткөрчүмүн. Бул мага командама иштин кандай жүргүзүлүшүн, документтерди кандай даярдоо керектигин көрсөтүүгө мүмкүндүк берди.
Азыр болсо менин ишим такыр башкача болуп калды. Бүгүнкү күндө жумушумдун 80% кеңседен тышкары өтөт. Бул адамдар менен алардын аймагында жолугуу, алардын ишине аралашуу, кызыктуу жана келечектүү өнөктөштөрдү издөө. Айрыкча бизнес жаатында эшик каккылап, бул сизге кызыкпы, бул сизге пайдалуу деп суроо берүү өтө маанилүү. Менин негизги милдетим Марокко үчүн мүмкүнчүлүктөрдү табуу. Убакыттын көп бөлүгү дал ушул ишке арналат. Бүгүнкү маегибизди сиздин резиденцияда өткөн таң калычтуу убакытты жыйынтыктап жатып, сиз бул жакта иштеген убактыңызды эске алуу менен биздин көрөрмандарга, бардык казакстандыктарга эмнени айткыңыз келет? Кымбаттуу казакстандыктар, эми Мароккого баруу үчүн сиздерге виза талап кылынбайт. Жакында түз каттамдар да ачылат. Ошондуктан бул кооз өлкөгө Мароккого баргыла жана мен үмүттөнөм. Көптөгөн марокколуктар да Казакстанды көрүп кетишет. Туризм элдерди жакындатуучу ачкыч. Make the people more close together.